Жалал Абад областында 10 ай аралыгында өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулуктун саны 169-га жетип, өткөн жылга салыштырмалуу көбөйүп кеткен. Мунун негизги себеби катары миграция каралууда. Анткени кылмышка катышкан өспүрүмдөрдүн көпчүлүгүнүн ата-энеси чет жакта иштеп жүрүшөт. Быйылкы жылы Сузак районунда жана Жалал Абад шаарында өспүрүмдөр катышкан кылмыштар көбөйүп кеткени бүгүн район шаарлардын башчылары катышкан жыйында талкууга алынды. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Рыспек Ызабеков бул маселени катуу көзөмөлгө алып, кечкисин рейдтерди уюштуруу, өспүрүмдөр жашаган жерине барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү тапшырмасын берди. Ал эми Жалал Абад шаарында кылмыштуулуктун санынын өскөнү башка аймактардан келген өспүрүмдөрдүн эсебинен болууда. Шаарда катталган кылмыштардын көбүн башка район шаарлардан келген өспүрүмдөр жасашкан. Эске сала кетсек, өткөн жылдын 10 айында област боюнча 101 кылмыштуулук катталса, быйыл 169-га жеткен. Ал эми Жалал Абад шаарында 45 кылмыш катталса, анын 36-сы башка район шаарлардан келген өспүрүмдөр жасаган. Өсүшүнүн себеби бизде көпчүлүк кылмыш кылган жаш өспүрүмдөрдүн ата-энелери азыр мигрант болуп кетишкен. Алар азыр ата-энелеринин колунда эмес, алар чоң ата, чоң энесинин, тайата тайнелеринин колунда, болбосо бир жакын туугандардын колунда калышып, анан түнкүсүн кароосуз калышып, ушу кылмыштуулукка барып атышат. Бул жаш өспүрүмдөр биздик анализ кылганыбыздан кийин жаш өспүрүмдөрдүн эң көпчүлүгү бул кесиптик окуу жайлар жана колледждерден студенттердин арасынан катталып атат. Себеп дегенде бардык окуу жайларда, мектептерден кылмыштуулук жасаган балдар 9-класстын базасын бүтүрүп, анан колледж, лицейлерге которулуп кетип жатат. Ошонун үстүндө бизге кылмыштуулукка мурун тартылган балдар колледжге же лицейге которулган болсо, ошол боюнча бизге Жалал Абад шаарына же болбосо башка шаарларга толук кандуу маалыматтуу убагында ошол балдар боюнча маалыматтарды берүүнүн үстүндө иштейбиз.